Саламатсыздарбы? Эфирде «Беш бол». Көрсөтөн мен Азамат Кыязов алпарам. Бүгүнкү студиянын коноктору менен тааныштырайын. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын Азирети муфтийинин орун басары Жоробай Ажы Шергазиев. Ошондой эле менин сол жагымда медицина илимдеринин доктору Жаркынбек Касымбеков мырза. Саламатсыздар. Урматтуу коноктор, кош келипсиздер. Бүгүн биз вакцинация, эмдөө боюнча сөз кылалы деп турабыз. Буга негиз болгон ушул дин башкармалыгында атайын фатва чыгарылган экен. Ушул вакцинация боюнча. Алгач ушул кадам эмнеден улам ушундай кадамга бардыңыздар? Сизден сөздү баштайлык. Эмне негиз болду? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Эң алгач жараткан Аллах субханаху ва таала чексиз мактоолор болсун. Андан кийин сүйүктүү пайгамбарыбызга салават саламдар болсун. Чындыгында эми баарыбызга маалым болгондой, акыркы 2 жылда пандемиянын күчөшү, канчалаган адамдар каза болуп, жандары кыйылды. Ошол эле учурда мына акыркы мезгилде биздин Кыргызстандан эле канчалаган окумуштуулар, чыгаан адамдарыбыз, алымдарыбыз дагы ушул илдеттин аркасынан көз жумуп атат. Биз өткөнкү июль айында алымдар кеңешинин жыйынында чоң бир жыйын болуп, баягы ошол биздин бардык жак тизилдеп келгенде бизде саламат сактоо министрлигинен эми ал жакта дагы көптөгөн саламат сактоо жаатында иштеген врачтар бар, дарыгерлер бар, окумуштуулар бар. Бүткүл дүйнөлүк мындай ошол дарыгерлер бар. Ошолордун бардыгынын эле тыянагы азыр мына ушул оорунун алдын алуу, бул бирден бир жолу эмдөө деп айтып атышат да. Эмдөө деп айтып атышат. Бизде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сөзү бар. Зыян бербегиле, бирөө зыян берсе, зыян менен кайтарбагыла дейт да. Мына ошонун негизинде айтылат, эгер ошол сайлап аткан эмдөө адамга зыян болбосо, пайда эле алып келсе, негизги ден соолугуна, жанына зыян болбосо, анда шариатта уруксат берилет деген эрежелер бар. Мына ошол эрежелердин негизинде, андан кийин бизде шариатта дагы бир эреже бар. 5 нерсени сактоо бул ар бир адам үчүн милдеттүү деп айтылат. Адам өзүнүн динин, акылын, абийирин, намысын жана мал мүлкүн сактоо бул милдеттүү дейт да. Алла Тааладан адамга берилген жан бул аманат экен. Мен мисалы Алла Тааладан жан берилгенден кийин ошону аманат катары сактап, ооруганда дарыланып, акылымды сактап, намысымды сактап, Кудай айткандай жашап өтүшүм керек. Анан жанымды өзүм кыйганга бул шариатта уруксат берилбейт. Бул чоң күнөө болуп эсептелинет. Демек, мына ошол жанды сактоонун бири бул адамдын нафсы, ден соолугу, өмүрү болгондуктан бул фатванын негизинин бири бул зарылдык учурда, ошондой пандемия учурларда жанды сактоо милдеттүү болгондуктан Курандын, сүннөттүн негизинде ошол вакцинаны алганга шариаттын эч кандай каршылыгы жок. Себеби бул чындыгында эми адамды өлүмдөн эч нерсе сактай албайт. Эгер анын баягы ажалы жеткен болсо, көрө турган күнү келген болсо, эч нерсе сактай албайт. Бирок бирден бир азыркы учурда пандемияны токтотуу мына ушул эмдөө деп айтып аткандыктан биздин алымдар кеңешинин тыянагы дагы мына алганга шариатта эч бир каршылык жок деп тыянак чыкты. Биз ушул фатвалардын бардыгын чыккандан кийин муфтият бүткүл дүйнөлүк фатва берүү мекемелери бар, ислам академиялары бар дүйнөдө. Мына ошолордун бардыгын фатваларын окуп чыктык, тыянактарын изилдеп чыксак, алардын дагы биздин фатвага ылайык дал келгендиктен биз ушул фатваны жарыя кылып, бул болсо дагы ошол пандемияны алдын алуу, элдин жанын сактоо максатында. Жаркынбек мырза, азыр коомчулукта ушул эмдөөлөр боюнча эки ача пикир болуп атат. Айрымдар каршы болгондор да бар, колдогондор да бар. Сиздин пикириңизди угалык, медицина өкүлү катары. Ооба. Мен эми так келе айтайынчы, бул вакцинация, эмдөө бул ошо вирус менен каршы күрөшүүдөгү бирден бир негизги жолу. Андан башка буга чейинки азыркы заманбап медицинасы деле андан эффективдүү жолун деле таба элек, чынын айтканда. Анткени вирус өзү жакшы, эл деле азыр абдан жакшы билип калды. 1 жылдан бери окуп атышат, билип атышат. Ушул вируска каршы бир дары-дармек жок да, ошону айыктыра салганчы. Телекке каршы анын кесепети менен күрөшүп атабыз. Жанагындай осложнение орусча айтканда, ошо кесепеттер менен күрөшүп атабыз да. Мына Ажыке абдан жакшы айтып кетти.
бул жанагы айтылган 5 аманаттын ичинде ошо алдын алуу деген нерселер айтылып турат да. Бул жерде эми диндеги болгон, ыйык жазуулардагы болгон нерселер, азыркы заманбап илимдеги болгон нерсе эри шаркак болгону жакшы да. Анткени бунун баары ошо адам затынын жашоо турмушун жакшыртуу, жанагы денебиз ошо аманат катары берилгенден кийин, Кудай Тааладан кийин ошону таза, мындай сак, мындай сергек кармаганыбыз жакшы да. Анан дагы ошо элибизге бир айта турган нерсе бар. Бул мына азыркы бардык эле дүйнө жүзүндөгү саламаттык сактоо системасы 5-тен 15%ке чейин эле, пайызга чейин эле ошо биздин калктын, жеке адамдын саламаттыгына жооп бере алат. Калганы ошо жашоо турмуштун образынан, ичкен тамагыбыздан, жана тукум куучулуктан, айлана чөйрөнүн булганганы же тазалыгынан калган дээрлик 85% ошондон. Анан эми ошо 5-тен 15%ке чейинки деген ушундай айырма бул өнүккөн мамлекет, анча эмес өнүккөн начар мамлекеттердин ошого жараша да. Ошон үчүн биздин саламат сактоо системасы жалпы жонунан жаман эмес. Жакшы баягы эмеден мурдакы системадан калган, андан берки адистерибиз жаман эмес. Просто ошону эми биз туура колдонуп кетишибиз керек, мындан ары да өнүктүрүшүбүз керек да. Анан эми туура түшүнүш керек, бул жерде бул жанагы COVID-19 деген бул ал дагы бир орунда турган жок. Мына угуп атабыз, уламдан улам жаңы британдык штаммы, азыр мына көчө эле жаңы чыкты, нигериялык штамм чыгып атат. Андан мурун айтылды эле Мю деген штамм чыгыптыр. Мына ушунун баарына күрөш үчүн жамааттык иммунитет керек. Жамааттык деген мына үчөөбүз турсак, үчөөбүздөн эмделсек, бирибизге жукпайт, биз да жугуштуу эмеспиз да. Анан ошондой бир жамааттык коргонуу мындай шарттарына келбесек, жалпы жонунан кыйын. Ошол жаңы келип аткан, өзгөрүлүп келип аткан штаммдарга каршы туруу кыйын да. Анткени негизи ошо деги эле COVID-19дун табияты бир, штамм өзгөргөн менен табияты бир эле болот да. Эгерде эмделсек, ал мындай кепилдик болот да. Кандайдыр бир деңгээлде кепилдик болот. Эми жана элдин арасында маалыматтык жанагындай сброс, терс, негативдүү маалыматтар чыгып атат. Мен ошо айтып кетер элем, ушу мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, андай жана чала сабат болбогон ошо маалыматтарга көңүл бурбаңыздар, урматтуу калайык калк. Тескерисинче, мына ушундай баардык дүйнө жүзүн көрүп атасыздар, баардыгы мына аалымдар баш болуп, ажыке өзү баш болуп, муфтий өзү баш болуп эмделип атат. Саясатчылар, президенттер, премьер-министрлер баары ошо көрсөтүп атат. Мындай мисал катары ошол үлгү катары көрсөтүп атат. Ошонун артынан биз баралы эми, андан башка жол жок экен. Ошого тескерисинче, эгерде өзүбүздү биринчи эсептен, жакындарыбызды, бала бакырабызды, тууган туушкандарды, жамаат жана коллективдерди жуктуруп алып, аларга коркунуч туудурбайлы десек, ошо эмдөөгө мындай жакшы катышышыбыз керек да. Ажыке, коомчулуктан мындай пикир жаралып келатат да, ушул эмдөөгө келгенде жана наристелерди эмдөөгө карата ошо диний көз караш кичине каршы келет экен деген пикир бар да. Ушул жагын кандай чечмелеп түшүндүрө кетесиз? Эми чындыгында биз багы дин жаатын дегенде таза илимий жагынан карай турган болсок, бул нерселерге көп деле каршылык жок. Ал эми көпчүлүк элдин ушул нерсеге каршы болуп аткандыгы, бул азыр эми соц тармактар аябай катуу иштеп атат. Ал жакка эч кандай бир көзөмөл деле жок экен. Кандай деген маалыматын баягы аалам бир кичине айыл сыяктуу болуп калды деп айтып атпайбы? Ошол жактан бардык маалыматты алып атат. Ошол жерде эми вакцинага каршы дагы маалыматтар чыгып атат. Ошолордун таасири балки көбүрөөк болуп атат. Азыр ар бир адамдын колунда телефону бар, ошол жактан көрүп, мындай экен, тигиндей экен, алсаң өлүп калат экенсиң деген маалыматтар чыгып атпайбы? Мына ошондой маалыматтар гана, анан кээ бирлери шариятта динде болбойт экен деген дагы мындай тыянактарды чыгарып алып туруп, ошол эле дарыгерлер айтат, бизге ушинтип айтып атат, мечитте ушинтип айтты, анан динде мындай экен дейт. Бирок чындыгында динде илимий жагынан караганда андай айтылбайт. Мечиттерде деле бизде эч бир имам бул нерсени албаш керек деп айтпайт да. Бул ошо өздөрүнүн багы диний деңгээлини, диний түшүнүгү деп деле айтсак болот. Мисалы өткөн кайсы жыл мен унутуп атам, аябай кызамык, көбөйүп кетпедиби?
мына ошонун деле биз көптөгөн ушундай немелерге катыштык. Вакцина мындай илимий негизде баягы статистикалар айтканда ошо эмдөөлөр менен бизден көптөгөн оорулар алдын алып, мисалы ошол эле шал оору бизде жок деп айтып атат, дагы аттарын унутуп калдым, эми ооруларды бизге айтып беришти. Ошол эмдөөдүн негизинден ушулардын алды алынып атат деп атат да. Мына ошондуктан биз бул жаатта баягы туура маалыматты алсак деп мен чакырып кетет элем. Мисалы көчө маалымат эмес, такталбаган интернеттеги маалымат эмес. Эгер кайсы бир шариятка байланыштуу маселе болсо, биздин диний башкармага кайрылса, же имамдарыбызга, аймактагы казияттарга кайрылса, бизден ушул жаатта баягы изилденген, негизденген туура маалыматтарды беребиз. Ушул эмдөөгө келгенде коомчулуктагы ача пикирдин жаралышына ошол эмдөө алгандан кийин дагы ооруп калгандардын, мисалы балким каза болуп калгандардын да мисалы көбүрөөк себепкер болуп атпайбы? Бул кандай учурда ушундай абал жаралып калат? Эмдөөнүн таасири канчалык тикелей тиет? Жеп аткан тамагыбыз деле бир кээ бир адамдарга тигилже бул компоненти аллерген болуп калышы мүмкүн, күчтүү аллерген болуп, аллергиядан болот да көбүнчөчү. Ар бир адам ошо өзүнүн ден соолугуна байланыштуу жанагындай аллергиялык реакция бериши мүмкүн. Эми ал мындай эмдөөдөн жанагындай кесепет болуп калган бир 0,001% болушу мүмкүн. Ошону көбөртүп, жабыртып, мына ушул киши өлүп калды, тинтип калды деп, мына кырылып калды дегенге чейин чыгып атат. Мен аябай ошо кабарталанам да, ошо ушундай информациялык эмени элге таштап, жана ажык айткандай жанагы аалам айыл болуп калды деген абдан жакты, чын эле. Жер шарынын кайсы точкасынан болбосун, азыр эч маселе жок, ошол эле мүнөттө угулуп калып атат да бардыгычы. Анан ошону негатив нерсе тез тарайт, эми өзү алдагы информациялык ошол өзгөчөлүктөрдүн бири. Бирок андай пайызына келгенде мен жана айткандай бир ал кадыресе нерсе ал болот. Анан жанагы биринчи сайдыруу менен экинчи сайдырдын ортосунда врачтар да өздөрү ошо эскертип атат, кичине өзүн сактап жүрүш керек да. Ошол убакта кичине кайра тескерисинче ооруп калган, чалдыгып калган күндөр болот. 21 күндүк 21 күн аралыкта. Ошондо сак жүрүш керек да, жакшы өзүн карап, сак жүрсө, эрте толук 2 инъекцияны алып эмделип алгандан кийин анда уже жанагындай кепилдик пайызы бир топ эле көбөйөт да, жуктуруу жана өзү дагы жугуштуу болбош үчүн. Анан ушуну туура түшүнүш керек. Мына абдан жакшы айтылды, эгерде биз жана жаш балдарды 7-12 жашка чейинки эмдөө календары боюнча эгерде сайбасак, жана толгон абдан көп инфекциялар боюнча жана кор, краснуха, полиомиелит, столбняк ошолорду эгерде жазабасак, анда мен толук мындай кепилдик менен айта алам, жана жаш ымыркайларыбыздын жарымынан көбүн жоготуп алмакпыз. Эми мурун эмдөө келгенге чейин мурунку кылымдарда ошондой эле болчу да. Көп эле угуп эле атпадыкпы, жанагы тарыктарда эле канча 12 бала болду эле, 17-15 бала төрөдү эле апабыз. 7-8 оорудан кайчып болуп калды, ымыркайында чарчап калды деген көп окуч элек го, көп окуч элек. Ошонун баары жанагы инфекциядан болгон да. Ажеке, динде арам адал деген нерсе басымдуу мааниге ээ эмеспи? Анан ушул вакцинанын курамы туурасында эмнеге көңүл бурасыздар? Эмнеси маанилүү? Ооба, чындыгында туура суроо бердиңиз. Адал арам бизде аябай маанилүү. Куранда, пайгамбар сүннөтүндө келет. Себеби бул биздин дуабызга, батабызга таасири бар, биздин ибадатыбызга таасири бар. Адал арамдын адамдын ден соолугуна, клеткасына чейин, эми акыркы илимий изилдөөлөр ошо адамдын ар бир клеткасына чейин отурат деп айтылып атат. Эми бул маселеде бизде шариятта дагы толгон толтура Курандын сүннөтүн негизинде алынган эрежелер бар да. Кээ бир учурларда тыюу салынган нерсеге колдонууга уруксат берген учурлар болуп калат. Тыюу салынган нерсеге. Жөнөкөй ошол Куранда ачык айткан, ким аябай муктаж, зарыл болуп калса, тыйылган нерсени колдонсун жанын сакташ үчүн деген ачык айткан жерлер бар да. Биздин бул алымдардын акыркы чыгарган бүткүл эле ааламда прививкага макулдук бергендери бул ушунун негизинде болуп атат. Бул зарылдык.
эң биринчи дегени бизде шариатта эң кыйын абал бул зарылдык болот, андан кийин муктаждык болот, андан кийин толуктук болот. Толуктук учурда Кудайга шүгүр ден соолугубуз жакшы. Муктаждык учурда биз арам нерсени аткарбайбыз, тандасак болот деген сөз. Зарылдыкта бул айла жоктун иши деп түшүнүп калабыз дагы. Анан негизи биз бүткүл дүйнөлүк медиктер айтып атат, мындан башка жол жок деп атат азыр. Азыр агай туура айтты, эч бир дарысы жок. Башың ооруса аналгин ичсең, стормойсоң айып калчудай нерсе эмес экен да бул. Бул вирус болгондуктан бирден бир алдын алуу ушул деп аткандан бизде анын ошол курамын эми медиктер изилдеди. Лабораториядан өттү. Акырында келип туруп ушуну алгыла, ден соолукка зыян эмес деген тыянагын берип атат. Биздин фатвабыз ошого негизделип атат да. Ошого негизделип атканда, демек бул зарылдык болгон учурда биз ушундай фатвалар берилген учурлар көп эле болгон да. Көп эле болгон. Биз ислам тарыхын алсак, мындай учурлар бул багы азыркы ковидке чыккан фатва бул жекеден жеке болгон фатва, өзгөчө фатва деп деле айта албайбыз. Ислам тарыхында буга окшогон фатвалар өтө эле көп. Ушуга толуктай дагы абдан көңүл буруп кетчү нерсе бар да. Эми ушул жанагы баарыбыз бир сырадан ооруп чыктык, 2 жолу ооругандар болду, эмделип атабыз. Бирок ошол ковидтин алыскы жыйынтыктары кандай деген азыр дүйнөнү түйшөлтүп атат. Ошол илим посттордун баарын түйшөлтүп атат. Бул баардык калган системаларга тийгизген таасири кандай болуп атат деген. Ошону азыр илим посттор изилдеп чыгып атат. Мына көптөгөн Принстон, Хьюстон, Кембридж университеттеринин жыйынтыктарын алдыңкы азыркы жакынкы жыйынтыктарын көрүп атабыз. Мына бүгүн эле окудум. Биздин өзүбүздүн кардиология терапия борбору, улуттук борбору чыгарыптыр. Өткөн жылкыга караганда 20-жылдын жыйынтыгы менен жанагы жүрөк кан тамыр ооруларынын оорулуулугу 19% көтөрүлүптүр. Ага тийиштүү катнаштагы ошо өлүмдүүлүк да көбөйүптүр да. Бул эмне дегенди билет. Эмне үчүн бир жылда эле ушунчалык 20% көтөрүлүп кетиши мүмкүн. Ошо ковидтин таасири. Ал анткени микроциркуляцияга абдан катуу таасир этет. Бул жерде баардык органдар, баардык клетка, ткандар жабыркайт. Анан эми ушул азыртадан биз мына дүйнө жүзү биз эле эмес, Кыргызстан эмес, ошо алдын алуу чараларына, жана өзүбүздүн жашоо турмушубуздун образында карап чыгуу, зыян илдеттерден, жанагындай привычкалардан, тамеки чегүү жана башкалардан баш тартуу, жанагындай спорт менен машыгып, таза серкек тыккан жүрүү, таза жүрүү, терек четибизди таза кармоо деген мурдагыдан да актуалдуу болуп чыга келди да. Бизде жалпы республика боюнча эмдөө өнөктүк жүрүп баштабадыбы? Анан айрымдардын пикири бар. Ошол шаарларда орчундуу, оору басымдуу болгон жерлерге эле өткөрбөйбү? Эмне үчүн алыстагы таза айылдарга дагы өткөрүүнүн кажети бар дегенчи. Буга кандай түшүнсөк болот? Бул эми ал айылда калып калган жок да. Ал жок дегенде бир айда 2 жолу каттап ошо чоң шаарга келип кетип атпайбы? Шаардагы туугандары барып атпайбы? Аны азыр кармап калуу мүмкүн эмес. Изоляция өткөн жыл көрбөдүкпү? Дүйнө жүзүн изоляция кылалы деп ойлодук элек, жардам берген жокко. Тарап кетпеди вирус. Ошол себептен бул жерде айыл, шаар жакын алыс деген мааниси жок. Ал ошого карабай ошол эмдөөгө өтүш керек сөзсүз түрдө. Болбой эле адамды кармап калуу мүмкүн эмес, тек мүмкүн эмес да. Жора ажы. Сиздерге буга чейин ошо диний башкармалыкка кайрылгандар болдубу? Эмдөө алсак болобу, болбойбу деп түшүнбөстүк суроолор менен. Ооба, бизге эми диний башкармага көптөгөн суроолор келет. Ошонун ичиндеги суроолордун бири ушул деп айтсак болот. Биз бул маселеге ошол фатванын негизинде эле алсаңар болот деп айтабыз. Жанагындай бизде эми мажбур жок. Биз шариаттын өкүмүн гана айтабыз. Ушундай фатвалар чыккан, алса болот, шариатка каршы эмес. Андан кийинки чечимдерин алар өздөрү чечишет. Бирок жанагындай бир салыштырмалуу айта турган болсок, бул маселе боюнча бизди келип каптап эле басып калган жери жок да. Элчи. Бирок элдин бул жагында да түшүнүгү туура эле болуп калды окшойт дейм. Мына 1 жылдан ашып калды, эми 2 жыл болуп атат. Бул түшүнүктөр бар болуп, бул оорунун канчалык жаман экендигин түшүнүп калганбы? Себеби мен түздүн фатва жагында иштеткендиктен баягы тындымсыз эле бул маселени сурай берген адам деле жок. Урматтуу коноктор, студиябызга келип маанилүү
темага өзүңүздөрдүн ой пикирлериңиздерди ортого салганыңыздарга рахмат айтабыз. Урматтуу көрөрмандар, бизде Кыргызстан мусулмандарынын диний башкармалыгынын Азирети муфтийинин орун басары Жоробай Ажы Шергазиев жана медицина илимдеринин доктору Жаркынбек Касымбеков болду. Саламатта калыңыздар.